Салам достар, жакшы жүрөсүздөрбү? Менин каналыма кош келдиңиздер. Токуучулук мектеби. Бүгүн сиздер менен шиш менен токуудагы кошумча сабактарды улантабыз. Демек бүгүн эмне менен таанышабыз? Биз сиздер менен өткөн сабакта эки шиш менен илмектерди терип алууну үйрөнгөн болсок, бул сабакта биз сиздер менен бир гана шиш менен илмектердин биринчи катарын же болбосо жөн гана илмектерди терүүнүн дагы бир жолун көрсөтүп берейин. Биз өткөн сабакта сиздер менен эки илмек менен эки шиш менен терген болсок, демек биз бул сабакта бир гана шиш менен терип көрөбүз азыр. Мына ушул методду колдонгон болобуз. Өткөн сабакта бир алганыбызда эле бизде эки илмек пайда болгон. Мынакей. Эми бүгүнкү методдо болсо биз сиздер менен бир илмек кантип тергенде үйрөнөбүз. Мына 3 боштук болгону бул жерде 8 кыла алабыз. Мынакей, көрдүңүзбү? Мындай караганда 8 болуп атат, көрдүңүзбү? Мына. Колубузга ичкерисине алдык, ородук. Аны дагы кошуп кармадык 2 бармагыбыз менен. Эми шишти бул жерден салып, бул жактагы жипти илип алып, колубузду кое бергенде биздин биринчи илмегибиз даяр болот. Мынакей. Бирөө, көрдүңүзбү? Эми дагы айта кетчү нерсе, токуда кыргызча оң жана сол же болбосо оң жана тескери деп аким өзүнүн түшүнүгүнө жараша жана кабыл алуусуна жараша терминдерди өзүнүн мындай акылына, мээсине түшүндүрүп алат. Азыр биз сиздер менен бул сабакта илмектерди терип алалы. Мына кийинкиси уже ошондой эле болуп кете берет. Мурункудай эле. Эгер мурунку сабакты көрбөгөн болсоңуз, мен ушул сабактын түбүнө ссылкасын коюп коёмун. Эки кысканы эки колубуз менен кармайбыз. Мына бул жерден алабыз и рабочий жипти кайра ушул киргизген жерибизден чыгарып алабыз. Мына. Азыр мен карап көрөйүн канча илмек чыгат экен бул жиптен. Мен бир аз кыскараак болуп жатамын. 1 2 3 4 5 6 7 8 алып көрөйүн. Мына ушинтип биз биринчи катардын илмектерин терип алдык. Эми улантуу үчүн биз айтып өткөндөй бул кыска жипти токуп албашыбыз үчүн бир аз ылдыйраак кылып кармалабыз дагы. Могул жип менен колубузга илип, мына ушундай кылып кармайбыз. Биринчи башында кыйналышыңыз мүмкүн, бирок талыкпай, зерикпей кайталаңыз, сабактарды көрүңүз. Албетте сиздин колуңуздан келет, оңой эле. Биринчи кромочныйды биз дайыма чыгарабыз деп айттым, Мына. Эми караңыз, оң сол деген мааниси ушул. Бул шиштин оң жагы, бул сол жагы. Ар жерде ар кандай кездешет. Орусча лицевая, изнаночная. Ушундай болуп бөлүнөтүбүз бар. Мисалы үчүн азыр биз лицевая гладь токугандай кылып, оң жагына гана токуйбуз. Биринчи катарды. Эми эң акыркыга келгенде биз ичкери жагынан, сол жагынан токуйбуз. Изнаночный. Жазып алып, сөзсүз жаттап алыңыздар терминдерди, потому что адаштырып түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Эми кайра токуубузду буруп алабыз. Мына. Эми азыр биз сиздер менен бир шиш менен илмек тергенди үйрөндүк. Оң сол деген эмне экенин үйрөндүк. Же оң сол дейбиз дедим, же оң тескери дейбиз. Кромочныйлар бул биринчи жана эң акыркы илмектер. Азыр сиздер менен биз лицевая гладь, оң токулган буюмдун оң жагын кантип токуйбуз ошону үйрөтөйүн бул сабакта. Биринчини чыгарып алабыз. Эми биз биринчи катарын лицевая токуп бүттүк, оң кылып токудук жалаң. Эми экинчисин сол кылып токуйбуз. Жалаң ичкериден алабыз. Сырт жагына эмес, байкаңыз. Биз мурунку катарда сырт жагынан алган болсок, эми жипти ичкериге каратып алып, илип, мындай кылып алабыз. Көрдүңүзбү? Шашылбай. Кайталап көрүңүз.
Биз бул эң акыркы кромочный деп айткан илмекти дайыма тескери токуйбуз, мына ушундай изнаночный токуйбуз. Мына. Эми кийинки катарга келгенибизде биз оң жагына келдик. Азыр биз сол жагын токудук, эми оң жагына келдик. Оң жагын кайра оң кылып токуйбуз. Мына. Оң кылып, бул видео сабак башталгыч деңгээлдегилерге болгон үчүн шашпай, жай көрсөтүп беремин. Эң акыркыны дайыма тескери токуйбуз. Сол кылып токуйбуз. Дагы буруп алабыз. Кийинкисинде эми кайра солго токуйбуз. Ичкериге, сол жагы ичкери жакта болуп калат. Биринчисин токубай чыгарабыз, кийинкилердин баарын мына ушундай кылып ичкериге токуйбуз. Эң акыркысын дагы тескери сол жакка токуйбуз. Мынакей. Көрдүңүзбү, жанагы биз кийип жүрчү кийимдердин ичкери жагына окшоп калды. Ал эми бул жагы оң, мындай сонун узор пайда болот. Азыр биз сиздер менен өз алдыбызча бир эч болбосо 4-5 сантиметр токуп көрөлү. Анан сиз менен жолугайлы. Биринчисин чыгардым жөн, экинчисин уже бул өрүмгө карайбыз да, кандай узор менен кетип атат. Азыр биз бул жагы оң жагы, а бул жак тескери жагы. Ошон үчүн оң жакты дайыма оң менен токуйбуз. Эң акыркысын тескери. Мына ушул комбинацияны кайталай беребиз. Бул жагын оң токуйбуз, бул жагын сол токуйбуз. Эми ушул жерде дагы айта кетчү маанилүү нерсе, эгерде сиздин шиштин размери, өлчөмү чоң болсо, жоон болсо, чоң дегеним жоон. Мисалы үчүн бул жоон буга караганда. Демек, биздин токуп жаткан бул токуубуздун көлөмү дагы чоң болот. Ошого жараша болот. Эгерде сиз тумак токуп жатсаңыз, чоң шиш менен токусаңыз, жоондугу менен размери боюнча мен сиздерге айтып өткөндөй. Демек, бул жердеги узорубуз дагы чоң болот. Демек, сиз менен 3-4, максимум 5 сантиметр азыр токуп көрөлү дагы, анан жолугалы. Мына кыздар, азыр мен өз алдымча 7 сантиметр токуп келдим. Бул биздин негизги көбүнчө колдоно турган узорлордун бири ушул оң, ал эми бул жагы сол токуу болуп эсептелет. Бүгүнкү сабак сиздерге пайдалуу болду деп ишенемин. Кааласаңыз ушул бойдон узун болуп улап кетип, мындан дагы ошондой мурунку сабакта айтып өткөнүмдөй чачка такчу аксессуар же болбосо повязка токусак болот. Бул биздин башталгыч гана сабактарыбыз. Сиздерге бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп ишенемин. Жана токуну үйрөнөм деп кызыгып жүргөн айымдар менен бөлүшүп койсоңуз кубанычта боломун. Баарыңыздарга ден соолук каалайм жана жакшы туруңуздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сиздер менен.